Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин YouTube каналыбызга кош келиңиздер. Лайк басып, жана катталганды унутпаңыздар. Бүгүнкү видеодо биз Neostyle компаниясынын дагы бир проектиси жөнүндө маалымат берүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе баштайлы. Сиз көрүп турган үйдүн проекти менен жилой массив Кара Жыгачта жайгашкан. Үйдүн өлчөмдөрү 12,4 жана 13,2 метр түзөт. Үйдүн квадратурасы 282 метр квадрат болуп чыкты. Биздин архитектор бул проектти үйдүн ээси менен сүйлөшүп, неоклассика же жаңы классика стилинде иштеп чыккан. Аны үйдүн жасалгылоосунан өң тарабындагы көздөмө декоративдүү элементтеринен белгилей алсак болот. Үйдүн чатыры конверт түрүндө иштелип чыккан жана чатыры кром цветте шифер менен жабылат. Чатырдын үстүндө вентиляционный жана дымоходный трубалар чыгарылган. Негизги фасады декоративдик штукатурка жана фасадтын элементтери, детальдары, карниздери, откостору жана терезе эшиктин наличниктери гипсовый элементтери менен жасалган. Цокольдун фасады керамический плитка, керамогранит менен жасалган. Ограждение забору бүт жагынан декор пескоблок менен под покраску кетет. Негизги короосунда жашыл гүлзарлар жана декоративдүү өсүмдүктөр жайгашкан. Үйдүн киребеш алдында учурдагы гараж жана бир унаа үчүн навес иштелип чыккан. Короодо үйдүн арткы жагында убактылуу жашоо үчүн кичинекей үй бар. Короонун негизги покрытиясы декоративдик плитка же брусчатка уюштурулган. Үйдүн биринчи кабатына киребештен кийин коридордон кенен конок бөлмөгө кирүүгө болот. Жана ТВ зона жайгашкан. Андан кийин коридорду бойлоп короого кире турган ашкана бар. Дагы бул жактан кладовая жана санузелдер жайгашкан. Экинчи кабатта 3 уктоочу бөлмө, жалпы жуунуучу бөлмө жана иш бөлмө жайгашкан. Сырткы ачык материалдар жана декоративдик элементтер менен жасалгылооруна айкашып, экөөнүн айкалашы үйгө өтө сапаттуу көрк берет. Демек, бул проект ийгиликтүү иштелип чыккан деп жыйынтыгсак болот. Эгерде сизге ушул сыяктуу өңү ичи туура чийилген проект керек болсо, биздин Neostyle компаниясын түз чалып же соц тармактарга аркылуу кайрылсаңыз болот. Силер менен көрүшкөнчө.